Регистрация боюнчачы, ошол мен регистрациям 1 жылга да, анан хозяйка макул коюп берем квартирага дей турган болсо, кандай кылабыз анда? Мен азыр базада бар регистрациям. Просто 1 жылдык регистрациям бар да, анан Сиз барып эле перерегистрация кылып койсоңуз, мынакей мен бул трудовой договорум мынакей, иштеген жерим ушул жерде, жашаган жериме мына бул хозяйканын үйүнөн квартира снимать эттик, ушулекинин үйүнө регистрацияга турам деп эле перерегистрация кылып койдум. перерегистрация кылып койсо болот экен да. Мгм. Макул, рахмат Коз чоң. услугидан кылса болот да байке. Ошол. Вообще этот бул кезенде башка регион болот, желательно ФМСке барып эле кылган жакшы да. Батыраак кирет базага дагычы. Бизде область болуп атат да, областка келген Ошо үчүн. сиздин менин түшүнүгүм боюнча сиздин иштеген жериңиз Москва, бирок жашаган жериңиз область, туура айтамбы? Мен азыр жок, жумушка чыкпай элемин, азыр үйдөмүн да, кассада иштейт элем, азыр үйдө болуп калдым. Вообще анда жолдошуңуз менен гражданско правовой договор түзүшүңүз керек экен. Ошо жолдошумдун Ошол жумушуна экен. байланыштуу ушул жака көчүп келдик эле да, квартира снимать этип. Ошо сиздин жолдошуңуз гражданин Россия, туура айтамбы менин түшүнүшүм боюнча? Ооба, Россия. Ооба. Ошол жолдошуңуз менен эле азыр сиздин официальный трудовой договоруңуз жок болсо, жолдошуңуз менен гражданско правовой договор түзсөңүз, то есть сизге основание болуп калат. Ошо российский паспорттан алыш керек болуп атат эле өзү, как раз. Ошол гражданско правовой договор түзсөңүз, кийин доходуңузду дагы ошол жактан подтверждение кылганга да жеңил, ошолеки менен эле кылып аласыз. Жакшы экен анда. Рахмат, Нурлан байке, Алла ыраазы болсун. Рахмат Кулбасова дагы, Алла ыраазы болсун силерден. Макул. Так, Жакупов Дүйшөн. Нурлан байке, бир суроо. Чарчадыңызбы? Эсе аласызбы? Мүмкүн 5 мүнөт тыныгып алалы. Жок, уланта берели ооба. Санкт-Петербург бергиле. Нурлан бажаксыңарбы? Биз могу официальный жумушта иштейбиз да, саламатсыңарбы? Анан биздики мына эмеги 13% подоходный налог төлөйбүз. 13% биз ошондо болуп иштейбиз. Биздин айына сменабыз жакшы иштеген немеде да 13.000, 14.000 подоходный налог алып калат айлыгыбыздан. Ошонун биздики законы алынган болотпу же бул слишком көп да, мен үчүн мисалы үчүн көп 13.000ден айына биз подоходный налог төлөйбүз. 13-14.000 Сиз келет. кайсы Эң азы 8.000. кайсы ресторанда иштейсиз? Мен Пулково аэропортунда повар болуп иштейм. Пулково аэропортунда сиз ошолеки Пулково аэропортундагы ошол столовойго прямой катталгансызбы? Же сиз через аутсорсинговый ортодо компания барбы? Жок, биз ошол компаниянын өзүнө прямой работодатель менен өзүбүз трудовой договор түзүп, анан саатына 320 төлөнөт бизге. Бирок подоходный налогду полностью биз рабочийлер өзүбүз төлөйбүз. Фирмадан эч кандай неме жок да. Эми маселе айтыңызчы, сиздин айлыгыңыз анда эгерде ал 13.000 кармай турган болсо, сиздин айлыгыңыз бери дегенде 60-70 миң, 80 миңге жакын акча алышыңыз керек да колуңузга. Ошондой аласызбы? Ооба. Эгерде 80 миңге жакын акча 80 миңге акча болгону менен анын ичинен подоходный налогду көп алып калып атпайбы ошондо делечи? Ооба, подоходный налог 13%. Сиз ошолеки полный айлыгыңызды эсептеңиз. Без вычета налогов деген немеси бар да. Сиздерде организацияда неме деген бериш керек негизи. Сиз требовать этсеңиз, 2 НДФЛ деген справка бериш керек. 2 НДФЛ справканы алыңыз. Ошол жерде бүт баардык налогторуңуз көрсөтүлөт. Ошолекинин эсебинен анан караңыз. Анан сиздер эгерде ошолекинде официально иштесеңиздер, ошол подоходный налогдун кандайдыр бөлүгүн налоговый вычет менен чыгарып алсаңыздар болот. Эгерде сиз үй алсаңыз, например, Россиядан ипотекага, ошолекинде кайтарылып берилет. Же болбосо кандайдыр бир дарылансаңыз. Санкт-Петербургда жана Темучун менен бир баланын немеси бар. Немеси, больницасы бар. Ошол Темучунда сүйлөшүп, 100 миң, 200 миңге лечение алдым деп справка алып, анан налоговый вычет кылып, налогуңарды кайтарып алсаңар болот да. Бир канча бир бөлүгүн кайтарып берет. Ооба, просто эми көптөн бери иштейбиз. Анан ар айда эле мындай төлөгөндө көп болуп калган. Мурдагы иштеген фирмамда биз төлөбөйт элек, ал жер эмес эле бирок. Налог төлөбөйт элек, биз акчаны сразу эле алат элек. Без налога, бул жерде налог көп болуп кетет да. Жалаң эле кыргыздар иштейбиз, бүт эле кыргыздар, поварлар.
Баарыбызга эле ошондой неме да. Аны эсептешиңиздер, сиздер айтыңыздар, биз вообще сиздер менен эсептешебиз, эмнеге мынча көп подоходный налог кетип атат, эми подоходный налогду эмнеге бизден кармап атасыңар? Подоходный налогду обычно организация силер төлөшүңөр керек да деп, дагы мындай суроо сопкуп бериш керек да аларга. Ооба, анан просто биз эми төлөп кетип анан эми 1 жыл иштейбизби, 2 жыл иштейбизби, анан ал акча налоговыйда калып кетеби же биз какой-то бир немеси пенсионный болуп бизге жазылатбы? Пенсионный болуп сиздерге жазылат эжеке. Кийин пенсияга чыгабыз десеңиздер, ошол эки жана снилсиңерди унутпагыла. Ошол жерден жанагы айтпадымбы? Выписка из трудовой книжки алып алгыла. Кечээ раз билип калдым да менчи мына группага, ошон үчүн жакшы укпай калдым. Ошон Пенсияга кетет ал, налогдор ошо пенсияга кетет, жанагы ОМСке кетет эжеке. Так что анын баардыгы эле бөлүнөт. Бирок өтө көп кармап атканы бул это подозрительно. Эмнеге көп кармап атат? Налоговый менен эсептешип коюш керек да аны. жок, эми бизге баягы неме трудовойдун негизинде больничный төлөнөт, отпускнойлор төлөнөт кадимкидей элечи. Просто эми налог Ошол кетет экен. каждый месяц көп болуп кетти да. Күндүн эми сменабыз көп, адам жетпеген үчүн сменабыз көп, анан немес налогду көп алып коет да ошого. Негизи работодатель менен анча мынча эсептешип коюп туруш керек, а то алар обнаглеют вообще. Ошентип эле унчукпайт, була унчукпайт экен деп эле ала берет алар. Текшерип койгула. Туура алып атасыңбы же туура неме салган жоксуң деп. Рахмат жок, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Эчтеке. Так, урматтуу мекемдештер, Музаффар азыр ким бар эле? Музаффар бериңиз сурооңузду. Башка эч ким жок. Сүйлөгөз Музаффар. Өчүп калсın. Музаффар, микрофонду басабыз анан сүйлөйбүз. Анда Нурламбек мен суроо берсем болобу? Кайра дагы. Мейли айта бериңизчи. Неме мына азыр баардык эле онлайн болуп атышат, анан мына полицияга түшүп калганда көп эле кыргыздар шокко алдырып коет экен ал жака барыпчы. Даже ал жерде протоколунда эле көрсөтпөй сразу алып киргиле сүрөткө түшкүлө десе чуркап сүрөткө түшүп беришет экен да, анан протоколду даже карап укушпай туруп эле кол коюп коюшат экен да, анан ал жерге барганда биз укуктарыбызды кантип талап кылсак болот? Ошол жерде барганда эмнелерди талап кылып, биз өзүбүздүн укугубузду кантип коргошубуз керек? Ошону мындай закондуу түрдө азыр айтып берип койсоңуз, себеби башкаларга дагы сабак болуп калабы дегеним да. Эң башкысы эле сиздер переводчик сураганга акыңыздар бар. Эч качан, вот, например, башка мамлекеттин гражданы эгерде даже орусча билген күндө дагы сиздер переводчик алганга акыңыздар бар. Түшүндүңүздөрбү? Анан ошодоки жанагы берилип аткан кагаздын баардыгын ошодоки переводчик келген күндө дагы баардыгын кыргызчага которуп, андан кийин мен окуп чыгып, түшүнүп, андан кийин кол коем дегенге акыңыз бар. Протоколго кол койбой койгонго акыңыз бар. Эгерде протокол незаконный жазылып атса, ошол жерге кол кой деп сизди заставить этип атса, жанагы жогорудагы эжедей билбейм деп жазып салыңыз, же болбосо түшүнбөдүм деп жазып салыңыз. Бул ошол протоколду обжаловать эткенге бирден бир шарт түзүлөт. Так что Ошо билбейм деп жазып салган мен да. Ошол билбейм деп баарын жазып салган ооба. Эң туура кылгансыз, потому что барып туруп сиз азыр обжалование жазганда мен мына даже ошолеки протоколду туура эмес жазылгандыгын ошол жерде колум мынакей билбейм деп жазылып турат десеңиз, уже милициялар ошол жерден ыйлашат да. Анткени алар ойлоп атат да, кол койдуруп алды, макул болду баарына депчи. Ооба, ошого суранганым сизден ошону айтып берип койсоңуз деп рахмат. Ошо эң негизи эле кол койбош керек кагаздарга. Кол койбогонго аракет кылыш керек. Эгер кол койсоңор ошону билбейм же түшүнбөдүм деп жазып таштагыла болду. Алардын эң күчтүү фишкасы азыр кол коюп штрафты төлөйсүң, болбосо түштөн кийин сотко кетесиң деп коркутат экен да. Анан көп ошондон коркуп эле. Пожалуйста, ал сотко дагы алар толгон токой кагаз толтуруп коюш керек. Ошон үчүн ошо жердештерге айтат элем, ошо юристтердин желательно, анан тууган туушкандарыңардын номерларын даяр алып жүргүлө. Эгерде ошондо милицияга түшүп, жана милицияга киргенде обязательно жана неме тыштап койгула, тигиреки местоположение. Ошо местоположение милицияга эле кайра чуулдап чалып баштасаң, милициялар коркот аларды.
Так, болду окшойт. Музафар, барбы суроо? Эгер Музафарда суроо жок болсо, мен ойлойм бүгүнкү эфирде жыйынтайбыз. Бүгүн жарым саат толук эфир өттү, биринчи жолу. Узак. Мирлан майка, чарчабадыңызбы? Жок, нормально, жакшы эле. Эгер сиздин неме болсо чыдасаңыз, кийинки эфирлерди узагыраак кылабыз. Мен ойлойм ортосунда бир 5-10 мүнөткө перерыв кылып, чай пай ичип келип дегендей кичине эсеп алып анан узартсак болот, чтобы сизге да нагрузка келбесин катуу. Анан биздин көрүшчүлөр дагы, катышуучулар дагы өздөрү дагы бир эс алып алат дегендей да. Кечке жана тиктеп отура бергендин өзү дагы бир чынында көз талып атабыз экранда. Так, Сенна Питер дейт. Суроо берип алсыңар, убактыбыз бар дем. Сенна Питер бериңиз. Биздердин көбү колдонушту билбейт азыр Телеграмды, чынында баары эми кошулат. Биздер жасап деп буларды. Алла деп жашоо. Бериңиз. Байке суроо берсек болобу да, бир суроо. Азыр жылдашын берип алсынчы. Алло. Да. болот. Салам алейкум. Кандайсыздар? Менде бир баягы эле бизде миграциянга неметкенден кийин регистрация боюнча суроо берейин дедим эле. Былтыр ушул маалда мен такси кызматында иштейм да. Ушул маалда мени баягы регистрациям базардан чыкпай калып, гаилер кармап 327 статья деп сотко өткөрүп койгон. Подделка документов депчи. Андан бери 1 жыл өттү. Анан аны өткөндө баягысында бир тополоң болуп кетпедиби өзбектер менен тиги котельникиде. Ошондо да бир катуу рейд болуп, мени чайканада отурган жеримен кармап кетиш. Баарыбыз да мен эмес, баары кыргыздарды. Отделение алып барып, могу штраф төлөсөңөр чыгасыңар, болбосо чыкпайсыңар 3 күндөн кийин 72 сааттан сотко алып барып через выдворение кылабыз дегенден штрафын төлөп 5000 сом чыкканбыз. Ошол жакта бир 10 чакты кыргыз бала. Анан меники ошондо первичный болуп калды. Биринчи 327 статьяна подделка документов. Анан хозяин менен квартираны өзүбүз ичим айтып регистрация кылганбыз. Баягы эле гаиден текшергенде 2 жолу текшергенде эле базардан чыкпай калып атат да. Анан хозяин да жакшы киши экен, ушундай чыкпай калды, өткөндө административный штраф төлөдүм эле десем эле жүрүп барабыз, МФЦ карап экөөбүз барабыз. Барсак эле регистрациям базарда турат. Тиги полковник ошо эмдирот неметкен неме көрсөтүп атат. Мына сеники базарда турбайбы деп компьютерди мага каратып көрсөтүп атат. Мына сен базарда турасың, жашаган жериң турат. Анан кайра ошондо бияктан гай неме ошондо неме айтып калышкан. Сен уже первичный неме алып калдың, административный штраф алдың. Эми кийинкиде базардан дагы регистрацияң чыкпай калса, сен уже выдворение кылабыз через сот дейт да. Анан мен ошол суроом, сен мен эми такси кызматында иштегенден кийин официально иштебейм да. Менин атыман өкмөткө акча түшпөйт, бюджетке налог төлөнбөйт. Анан ушул жашаган жеримде неме регистрациям менин атыман акча төлөнбөсө автоматически чыгып кетеби базадан? Ушул суроом бар да. Сиз жана регистрацияда отпайсызбы? Кош кыргыздар менен постоянно силер регистрацияга басым жасабашыңар керек. Силер трудовой договорго басым жасашыңар керек. Сиз эми айтып атпайсызбы, мен официально иштебейм депчи. Азыр трудовойда мына 20 апрелден баштап Яндекста өзүнүн шарттарын өзгөрттү. Сиз азыр бир гражданин Россия тааныш таап туруп, гражданско правовой договор түзүшүңүз керек. Анан самозанятостька өтүп, самозанятостьта өзүңүз акча төлөйсүз, налогко, билесиз, Ооба, билем, очередте турам, азыр очередте турам. Записьте самозанятыйга өтө албай атам да. Яндекске барсак, запись 20-майдан баштап кабыл алат экен. Короче, ал Яндекстин самозанятосунан өтүш не обязательно. Сиз өзүңүз барып эле любой эле МФЦдан барып самозанятый ачып аласыз, очередке туруп эмне кыласыз? Самозанятый болгондон кийин ошо Яндекс айтып атат, биз силерге трудовой договор беребиз, как справка, эми ошол как официально катары жарап калабы? Анткени мен эсептеп көрсөм, доходум где-то Яндекстен бир айда иштеп тапканым примерно где-то 8.000-ден 10.000ге чейин төлөйт экенмин. Налог эсептесем. Тууганым, да? Атыңыз ким? Ерлан. Ерлан, мындай да, бардык эле баягы ошол экендей деп ойлойт да. Эгерде сиз азыраак налог төлөйм десеңиз, сиз ошо Яндекс менен самозанятый кылбай эле өзүңүз самозанятый ачып
өзүңүзчө тигиреке отдельный карта ачып туруп ошол экенин ошо самозанятыйга байлайсыз. Анан гражданский правовой договор ошо хозяиниңиз ошондой жакшы киши болсо, хозяиниңиз менен эле гражданский правовой договор түзүп туруп эле, анан өзүңүз эле налог төлөп, не обязательно Яндекстин налогун төлөш. 10 000 налог төлөгөнүңүз жакшыбы же 1,5 000 налог төлөгөнүңүз жакшыбы? Ошондо хозяин болгондо квартиранын хозяини менен договор түзүппү? Иши кылып любой гражданин Россия менен договор түзсөңүз болот. Любой. Пропискасы болуш. Пропискасы болду, официально иштеп жүрөсүз. Анан мен мына сиздин сурооңузга мен таң калам да, мен как обычно мен незаконно иштеп жүрөм деп атасыз да. Таксиде иштегендердин көпчүлүгү эле законно иштеп атат. Анан экинчиси, сиз айтып атпайсызбы, базадан чыкпай калып атат. Эмнеге чыкпай калат? Потому что сиздин трудовой договоруңуз жок. Трудовой договор жок да, ошо жок. Ошол экени гражданский правовой договор кылып алыңыз деп атпаймынбы мен сизге? Анан мен түшүнбөй калып атам да, бирде бар болуп калып атат, бирде жок болуп калып атат да менин регистрациям. Гаилер жок дейт. Эртеси эле хозяин менен барып МФЦга барсак, базарда турат деп эле көрсөтүп атат. Ал тигиреке кандай десем, мен азыр Москвада 2-3 базасы бар. Мисалы үчүн жанагы сизде гаилер барго, гаилер вообще регистрацияны текшергенге алардын возможности, полномочиясында жок да негизичи. Гаилердин көпчүлүгү неменин миграционный службанын прерогативасы бул. Миграционный службанын базасына ГАИ дагы, ППС дагы, ТПС дагы эч кимиси кире албайт ал жерге. Эмнеге ошон үчүн жана бир телефон менен чалып текшертип, анан отделге алып келип чурулдатышып, анан ушурекинтип атышат. Анткени гаилер көчөдөн сиздин регистрацияңыз бар жок экенин текшере албайт, билбейт, алардын базасы жок ал жерде. Түшүнүктүү. Эми биздин баягы мигрант болгондон кийин тилибиз кыска болуп калып атпайбы? Анча-мынча мыйзам билбегенден кийин гаилер эмне десе эле ошо болуп калып атпайбы? Туптуура, бирок ошо гаилер ошол экен. Сиз эмнеге гаилерден коркосуз? Анткени сиздин өзүңүз билесиз, трудовой договоруңуз жок экенин. Туура айтамбы? Жок, трудовой договор жок. Ошон үчүн сиздин тилиңиз кыска. Эгерде азыр гражданский правовой договор түзүп алсаңыз, уведомлениясын өзүңүз жибересиз федеральный миграционный службага, баардыгын зыңк кылып жазып алсаңыз, любой гаин биттен ары чабаштан, бул трудовой договор сага трудовой договор эмес. Мен өзүм барып мына налогун төлөп атам деп көргөзүп бересиз. Ошол дейсиз, ошол. Анан дагы бир суроом бар. Мен могу 327-статья алып калдым деп элдим мен мойнума. Анан ошо былтыр күйөө бала бар болчу, меникинде болуп Сахалинде жүргөндө ушундай алардын мойнуна да 327-статьяны коюп, аныкы бирок 4 бала экен. Кыргызстанга учуп кеткенден кийин, соту болуп штрафын төлөгөндөн кийин выдворение кылып салыптыр, 3 жылга депорт басып коюптур да. Анан мен да могу 1 айдан кийин Кыргызстанга чыгайын деп аткам. Анан мен гана басып койбойбу дегеним да, выдворение или депорт. Сахалинден мага чыгышат постоянно. Сахалинден 327-статья менен чыккандын баардыгын бессрочный запретке салып атат. Алардын срогу жок, 3 жылдык, 2 жылдык, 4 жылдык, 5 жылдык эмес. Сахалинден именно мага 5-6 киши чалды, ошол экинде 327 менен иш козгогон. Бир бурятпы, ошол экинде алтаецпи, ошол экинде бир миграционный службада иштеген көз жумшак немеси бар экен. Ошол эми сеники ушундай жакшынакай эле биз эми жердешпиз, түркпүз, анан тиги бул деп алдап туруп, ошол эки чип келген кишинин баардыгын кийин текшерсем меники бессрочный запретке салып таштаптыр ошол эки киши. Так что меники андай болуп калбайбы же ал тиги соттун чечимине каралабы же мен мурунку кийинки историяма каралабы? Биздин соттун чечими чыккан да, туура айтам, штраф төлөдүңүз. Чыккан, мен соттун чечими чыгып, штраф жазып берген, штрафын төлөгөм. Ошол эле момент. Эми мен иним айта албайм да, сен ошол экиндеге түшөсүң түшпөйсүң депчи. Кээ бирөөлөрүн салып атат, кээ бирөөлөрүн салган жок. Границага чыгаарда бир текшерип, кайра Россияга кирерде бир жакшылап текшертип, анан Кудай деп бериш керек да. Анан мен дагы бир 3-чү жолу кармалсаң, через сот сразу выдворение болосуң дейт, регистрацияң базадан чыкпаса. Меники первичный болуп калды да, 5000 сом штраф төлөдүм кышында. Эми второй раз регистрация жок, дагы кармалап турган болсоң, через сот деп айтышкан да, ошол жакта отделенияден. Ошондой болуп калабы? Вообще да. Вообще ал биринчи жолу, экинчи жолу кармалган деген жок. Бир жолу кармалдыңбы, регистрацияң жокпу, алар выдворять этиш керек эле да. Дагы жакшы милицияга туура келип турсун, сен 5000 сом штраф салып тур. А так регистрациясы жокторду азыр кармап туруп эле сразу Сахарбага айдап атпайбы? Ошентип атат. Анан бирок ошонткенден кийин эртеси келип туруп эле хозяин менен эртең менен жолугуп туруп эле МФЦга барсак, базада бар экен деп туруп ошол жактагы
полицейский милицияда иштеген жанагы МВЦда отурган полковник компьютерди мага каратып туруп көрсөтүп туруп сен 5 миң сомду төлөбөшүң керек болчу, кармаса кармай берсин, тебе лаханули деп айтып койду да ошо полиция. Сен ошодоки 5 миң сомду качан төлөдүң анан? Ишинда төлөгөн. Ошодоки эгерде эртеси күнү келип ошо базада бар десе, ошол подтверждениеңди чыгарып алып сен 5 миң сомду оказывается мага жөн эле лаханули жөн эле салып коюп деп айтты, отменять этип салбайт. Ошону мен байке кийин угуп калдым да, кийин угуп калып 10 күндүн ичинде кайра обжалование кылып неметип алсаң болот экен да. Мен уже ойлонгондон ойлонгучакты уже байке баягы кыргыз ойлонгуча кеч болуп кетти да. Эми кассационный деле берсең болот эле, бирок соттон каралат, ал узак болуп кетет да. Азыр деле күчүнө киргенден кийин. Башка суроом жок. Ошондо мындайча айтканда Яндекстики договор алсаң официальный эле болот турбайбы? Ошо мен сизге дагы бир жолу кайталайм да. Яндекстики, сиздики азыр Яндексте пайдаланган картаны байлап туруп, жанагыдай 10 миң сомдук налог салып коёт. Сиз желательно өзүңүз эле самозанятый болуңуз. Вообще эле Яндекс менен эмес эле башка эле киши менен гражданский правовой договор түзүп койсоңуз эчтеке болбойт деп мен сизге кыргызча айттым да. Яндексти көчүш. Яндекс өзүнүн чөнтөгүнө иштеп атат азыр болушунча. Ошондо башка киши менен гражданский правовой договор түзгөндө ал киши иштебейби айырмасы жок да. Ишинсе экөөбүз ортобузда договор болсо болду да. Только гражданин Россия болсо болду. Гражданин Россия болсо болду, пропискасы болсо болду. Ал иштейби, ичкен киши, чычкан киши каралбайт. Рахмат байке. Чоң жардам бердиңиз, рахмат. Сыной Питер, келе сураңарды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен азыр правовой гражданский трудовой договор менен жүрөм да. Жакында бир ишти сүйлөшүп атам, ишкана менен сүйлөшүп атам. Ошо ишке кирип калсам, ал жерден да трудовой договор берет да. Мен регистрациям, перерегистрация кылышым керекпи? Кандай болот? Эми вообще закондо трудовой договор менен дагы, гражданский правовой договор менен да иштесеңиз болот, негизичи. Эгер кааласаңыз, тиги трудовой договорду да, гражданский правовой договорду да калтырып койсоңуз болот. Ал разницасы деле жок да. Бул бир. Экинчиден, эгерде жок мен официальный эле тигиреки трудовой договор менен иштейм десеңиз, ал дагы гражданский правовой договорду анда уведомление берип, муну жаптырыш керек. Самозанятость жаптырышыңыз керек. Налог кетпеш үчүн да. Анан эгерде сиз ошо гражданский правовой договор менен регистрация болгон болсоңуз, анда трудовой договор менен кайра перерегистрация кылышыңыз керек. Ошол трудовой договор, мисалы үчүн иштен ошо ишканадан трудовой договор без уведомления жүрсө болобу? Кандай без уведомления? Ал эгерде без уведомления болсо, ал вообще трудовой договор деп считаться этилбейт, ал жөн эле бир кагаз берип коет экен. Мисалы үчүн ошол жерде иштеп калса, кокустан текшерүү болуп калса, меники башка трудовой болуп чыгып калат да, ошону сурайм. Ошол кандай болот? Сиз гражданский правовой договорду көргөзүп коюңуз, мына мен гражданский правовой договор менен бүгүн эле келип иштеп атам деп коюңуз болду. Рахмат, чоң рахмат. Так, Бекзатбек, бар суроо? Алейкум, бар эди Бекзат. Алейкум ассалам. Байке, саламатсызбы? Мен өткөндө сизге бир вопростар менен жолуккан элем, аны документтарымды жокотуп коюп, через посольство алып атам депчи. Анан уже 7-майда деген мен паспортум Кудай буйруса келип атат, дейимчи. Мен документтарымды жокотканымда, ошо жокоткон эски документимде регистрациям бар болчу да, до сих пор менде жүрөт. Мен адикат паспорт алсам, уже башкаттан мен регистрация жасайммы, потому что там сериялары жазылган да, аны регистрациямда. Бекзатбек, мен өткөндө дагы айткам, сиз ошо посольстводон ошо ID картыңызды алганда сизге справка берет. Ушундай ID карт берилди, баланча деген номерлуу немес жоголду депчи. Эгер регистрацияңыз суроо болсо, ошол кайсы регистрация болгон райондун федеральный миграционный службасына барасыз да, арыз жазасыз. Мына менин паспортум жоголуп кетти, мен жаңы паспорт алдым. Ушул регистрациямды эле ушул жаңы паспортко өткөзүп бергиле десеңиз, өткөзүп берет. Болду, мен түшүндүм сизге, рахмат. Саламат мекендештер. Суроо бүттү окшойт. Дана бересиз суроо? Дана деген мекендеш.
Мгм. Дана, бериңиз сурооңузду. Данагүл, как там Дана, кто там? Алло. Диана. Бере бергиле Алло. сурооңуздарыңыз. Алло. Сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз эжеке, Сүйлөй айтыңыз. бериңиз. Кандайсыздар? Саламатсыз. Жакшы. Эме не дейин дедим ба, трудовой договор официально иштеген жерден болсо ошондо мисалга мен иштебесем деле менин ордумда башка бирөө иштеп атат да, мисалгачы мага трудовой договор регистрацияга узартыш үчүн ошондо типа мен иштеп аткан болом да, ошондочу эч нерсе болбойбу негизи? Үлгүдөй сурооңуз мындай 3 бурчтук суроо экен да, мен такыр түшүнүп албай атам. Сиз иштебейсиз, башка киши иштейт, бирок сиз регистрацияңызды узарткан атасыз. Кандай түшүнбөдүм мен. Иштейт деген не керек да? Мен мисалга дейм, регистрациямды узартыш үчүн бир жерге официальный жумушка мен кирем мисалгачы, мен ал жака иштегенге мен иштебейм, ал жакта эми башкалар иштейт да, мисалгачы, просто мен өзүм официальный болуп атам. Эгерде ошол эле трудовой договорго налог төлөнүп турса, сиз регистрацияңызды официально узарта аласыз. Эч кандай проблемасын көргөн жокмун. Мен ал жакта иштебейм, менин ордума башкалар иштейт да, мисалгачы, эч нерсе болбойт, Эми сиз самый главный сиздин трудовой договор сиздин колуңузда болот, и ошол эле базада болот, уведомлениеңиз кетип, налогу төлөнүп турса, узарта бериңиз, анда проблемасы жок. Вопрос ошо сиздин ордуңузда иштеп аткан киши кантип иштейт? Иштеп атат, алар жакшы эле иштеп, полный жууп, тазалап, тияк бияктарды кылып мага жөнөтүп, мен болсо тиги жана менеджерди эмне дейт ошолорго жөнөтүп, эме кылып атам. Если уж комиссия же бирдемке келип калса, мен өзүмдүн иштеп аткан жеримден жооп сурап, мен ал жакта барып турам да, ооба мына мен иштеп атам депчи. Караңыздар, просто тиги кишилер незаконно иштейт экен да, ошо сиздин ордуңузда иштеген киши незаконно иштеп калып атат. Туура айтамбы? Кандай мисалы незаконный деген? Ал сиздин трудовой договор менен иштеп атат да, мындайча айтканда. Анын өзүнүн трудовой договору жок да, незаконный да. Жок, аныкы деле бар, алардыкы деле трудовой договор менен иштешет, аларга деле эми подработка керек да негизичи. Азыр мында подъездерге, аяк бияктарга жумуш кыздар, келиндер жетишпей атат экен. Анан мен жылда эле трудовой договорду сатып албай эле, ошондой официальныйга деле кирейин деп, ошентип мен официальный болуп бердим аларгачы. Проблем жок. Анда регистрацияңызды узартып официально жүрө бересиз. Бул биринчиден, экинчиден кечеги суббота эмес, кийинки алдыңкы суббота күнү мен Сахарага бардым, 3-чүсүнө узартканга. Анан ал жерден очередимди күтүп туруп, очередим келгенде окушкага барсам, 3-чү, экинчилерге сбой болуп атат деби, бирдемке деди. Анан хорошо деп, анан кайра күттүм. Анан экинчи очередим келгенде кайра барсам, алар эме деп айтышты да, тиги Сахарадагы окушкадагы отурган келиндер. Азыр ушундай узарткандардыкы ушундай болуп атат, андай болуп атат деп ошентип, анан лучше дейт сен биринчи зеленый картаңды дейт, ооба жоготтум дегенде кылып эле дейт, биринчисине тапшырдым дегенде кыласың дейт. Биринчи зеленый карточкаңды жана сумкаңа салып коесуң деди. Анан ойлонуп отурдум. Хорошо, макул дедим. Уштап саат кетип атат, времячы. Анан макулдаман кийин 3-чүсүнө кайра окошкага очередим келдим. Эмне болду дедим, ойлондуңбу деди. Хорошо, макул. Мен балам да калып бара алган болчумун да ал жака. Анан балам да кыйналып кеттик дей берине. Хорошо, мен макул болдум дедим. Ошондо мен негизи 3-чүсүнө барып атам. Кийин кайрадан венадан кан аласың, еще отпечатка эме полностью алынат деди. Макул да эмне болсо ошо болсун дедим. Ничего не страшно десем, жок деди. Кийин ошо отпечатка тапшырган жерге очередим келди, айылга барсам, сен зеленый карточка что потеряла, да деди. Не дешин билбей, да деп койдум да. Анан кече суббота күнү барып, уже чыгып калыптыр, кайра бардым, очередим келдим, полностью алдым да. Ошондой эч нерсе болбойт да, чынбы? Алар өздөрү ошентип айтып атпайбы? Ал жоготуп ийди деп сиз типа восстановили да карту. Ну вообще желательно мындай кылбаш керек. Желательно айтыңыз, мен мынакей зеленый карточкам ушул жака киргизип бергиле, анан сбой болуп калса, это ваша проблема. Мен 3-чү жыл жүрөм ушул жерде. Анан кайра эле зеленый картаны восстановить этип жүрген дагы ал дагы проблема. Хорошо? Вообще желательно мындай кылбаңыздар.
Ооба, мен айттым ошентип. Недавнодон келиндерим деле кече жакында эле келип кетишти. Алар экинчисинде алар как положено эле өтүп эле сбой жок эле алып кетишти го десем, ар кандай болуп калышат деп ошентти. А мен ойлоп калдым да, кийин алардыкы, значит, өздөрү ошентип айтып аткандан кийин иште, значит, бирдемкелери бар да, алар через компьютер аркылуу эле бирдемке кылып эле тигинсине жөнөтүп эле коет экен да. Алардын бүт баары контакт связи бир болуп элечи. А мен внутренний связь менен кетет да. ооба да, эч нерсе болбойбу десем, жок дедим. Алдым ошо. Жакшы этот орустар айткандай, все хорошо кончается, когда заканчивают, не деп койчу эле. Все хорошо, когда Ошо орусчадан мен дагы 4 орусчам бар да, ошон үчүн анан үн чыкпай эле кайтып келе бердим да. Хорошо, спасибо деп эле. Самое главное, алып турсуз, значит жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы экен да ошон үчүн. Ооба, десе орусчадан жакшы болгонду айтмаксың да, эмнеге андай мындай деп успурлашкандын кереги жок экен. Өздөрү айткан желаниясына мен деле макул болуп туруп ошондой кылып келдим да, мисалыга. Айрымым Сахарова миграционный центральный туура эле даладыкычы. А мен көчөгө барып эле башка жактан кылдырбадым го. Не всегда это андай болбош керек, баарына эле макул боло бербеш керек, потому что баарына макул боло берсең, бир күн депортацияга макул болуп анан кетип калат. Так что баарына макул боло бериңиз. Ойлонуп, өзүңүздүн пайдаңызга чечиле турган жерде макул болуңуз. Жок, сиздин пайдаңызга чечилбей турган жерге вообще макул болбоңуз. Макулбу? Аны билем, мен сиздердин эфириңиздерди постоянно эле көрүп, катышып турамын. Анча-мынча нерселерге жемибизди деле жедирбейбиз. Кандай жерде кандай сүйлөп, кандай жерде кандай нерсе кылышты билебиз. Мен ишенгеним просто ошо Сахарова ал эми ишениктүү жер да, тынбой эле алардыкы эме болуп атпайбы дегеним да. Мен сизге бир өтө неме кабар айтайын. Сахарова деген бир мамлекеттик организация эмес. Сахарова өзү бар го, зданиясы, жери, бул частный кишиники. А жана ичинде отурган сотрудниктер бар го. Ошолор эле государство. Так что бул мындайча айтканда частный предприятие эле, бул мамлекеттик жумушчуларды алып келип эле ушул жерде отуруп иштеп бергиле деп эле иштетип атат да, мындайча айткандачы. А так жана мен астыма отуруп бүт баардыгы частный кишилердик. Так что Сахарова өзү дагы мындай полулегальный организация десем, полулегальный организация десем жаңылышпайм да. Опасныйраак экен да. Хоп, мейли анда. Орусчаны 5 кылыңыз эми, 4 кылбай. Ооба, эми орусчадан 5 алабыз эми. Элмира Аматова бериңиз суроңузду. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Менин балам Яндекс.Едада иштеп атат, анан депорт болуп кетти да, Кыргызстангачы. Анан бирок самозанятый ачык боюнча калып кетти да. Эми ошону жаап коюшубуз керекпи же тура береби? Или өзү келип жабыш керекпи? Жок, вообще эле желательно жаап таштагыла. Ал бул жакта жок да, мен барып жапсам болор, апасымын деп. Эми вообще сиз барып жапсаңыз неме, налогторунан карыз жок болсо, мындай онлайн арыз таштайбы, ушул ушурекин жапсын. Эгерде такыр болбосо, сизге доверенность жазып жөнөтсүн Кыргызстандан, сиз жаап таштаңыз. Самозанятый калып калса, штраф жүрүп кетет эжеке кийин. Ал 5 жыл жүрүп 5 жылдан кийин келсе, анан дагы ошондо кире албай калат да. Ошол самозанятый менен биз регистрациясы узартканга болбойт да, бирок биз налог төлөп атабыз да. Өткөндө самозанятый менен узарта албайсыз. Сиз самозанятый болгондон кийин гражданско правовой договор түзөсүз. Вот гражданско правовой договор менен узартабыз. Мен сиңдим Кыргызстанда да, гражданин Россия. Ал жакта болсо түзсөк болобу ошо? Правовой договор. Болот ал. Эми паспорттун эле сүрөтү керек экен. Болду. Кол койгондо анда кандай кылабыз? Эми кол койгондо сиңдиңизге окшоштуруп коюп коесуз эжеке. Болду, түшүндүм анда. Уведомлениясын биз өзүбүз жөнөтөбүз, эмеге? МВДга. Уведомлениясын өзүңүз эле жөнөтүп койсоңуз болот почтадан. Через почта. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, эфир ушу менен аяктады. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Биздин YouTube'дагы жана видеолорго лайк басып, поддержка кылып колдоп коңуздар, комментарийлер менен. Комментарийлердин рахматын баары комментарийлердин артына жазыңыздар. Мирлан майке. Мага айтпасаңар да Мирлан майке айткыла. Мирлан майкеден миң аябай чоң жерде. Рахмат. Мен эгерде сен болбосоң, мен мынчалык кишилерге жардам бере алмам эмесмин. Аны мага да айта келбейби? Тамаша. Кыскасы биз менен взаимодействие болуп калды.
бул эң биздин чоң фишкабыз болот. Взаимодействие — это самый главный биздин фишкабыз. Взаимодействие болбосо эч кандай план, эч кандай уюм, эч кандай нерсенин ийгиликке жетпейт да. Турсунбек акын кечээде биздин госсюз бизди аябай мактады. Ал киши дагы көп кишини мактай турган киши эмес, жамандап эле келген. 20-30 жылдан бери биздин уюштурган иштерди Мирлан Байкени мактады, немесин консультацияны Гүлүз Акмасова менен жолугуштук, көрүңөр видеосун. Кысқасы жакшы сөзбөрдү айтып кетти, Фейсбукка да пост койду, видеосу чыкты, 10 миңден ашты, просмотр 2 күндө аябай жакшы жазылды. Мен ойлойм, бизге кийин дагы бул киши келет, өзүнүн кеңештерин берип турат. Мына ошол кеңештер. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Рахмат. Саламат болуңуздар.